Биз деген эмне үчүн өзүбүздү ар дайым башка эл менен салыштырабыз? Биз деген социумда көптөгөн жылдан бери, минимум 200 000 жылдан бери социумда жашайбыз. Коомдо жашайбыз. Коом бизге коопсуздукту берет. Анткени адам өзү болгондо илгери жаныбар башка нерселерден коркуп, мүмкүн өлүп калмакпыз. Ошондуктан биз деген мээбизде түрдүү бөлөктөрүбүз бар. Жанагы рептилоидный мозг дейт, гиппокамп, гипоталамус, неокортекс, анан лимбическая система дегендер бар. Гиппокамп, гипоталамус, рептилоидный мозг деген бизге ошону эртең өлүп калбагандыгыбызды, сак болгонду жардам берет. Сак болгонубуз коомдон дагы аябай таасири бар. Ошондуктан мен элди караганда бул илгертеден келген нерсе болуп жатат. Жөн эле салыштырбай коом менен болгон байланышыбыз аябай чоң. Жөн эле коом жаман деп койгон дагы туура эмес. Коомдон илгертеден бери ата бабабыз канча миңдеген жыл коомдон таасир этип, жашообуз, оокатыбыз, турмушубуз таасир этчү. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы мен эртең эле мындай жылаңач чыгып эмне кылганым болбойт. Ошондуктан коом деген коомсуз жашай албайбыз, андай дагы нерсе бар. Бирок башка бирөө менен салыштырып жатканымда айта кетер сөз бар. Биз эми муну аябай көп айтышат. Өзүңдү өзүң менен гана салыштыр дегени бар. Бирок коомду караганыбызда коом каяка кетип жатат? Эмне иш кылып жатат? Кандай жаңылыктар келип жатат? Кандай жаңы оокат, турмуш, тиричилик болуп жатат? Аны албетте карайбыз. Ары берини карап туруш керекпиз. Анткени эмне дүйнөдө эмне болуп жатканы. Бирок салыштырып өзүбүздү салыштырганыбызда мүмкүн бул жерде кандайча салыштырып жатканыбызды айтып суроо. Эгерде бирөө аябай ийгиликтүү болуп, мен ичим күйүп жатканда, анда ал жер башкача. Эми бирөөнүн баласы Америкага кетип, же көптөгөн акча жөнөтүп, же вообще жалпысынан бирөө мага караганда ийгиликтүү болуп жатканда, ал жерде суроого жооп бергени бул кишинин жолу менин жолумбу? Мен да ушундай жашоону жашаганы каалаймынбы? Алдын ала жообун беремин, андай эмес. Ар бирибиз өз жашообузду каалайбыз. Ар бирибиз өзүнчө жан. Эч качан бирөөгө окшоп, жер дүйнөдө 7 миллиард адам барбы азыр? 7 миллиард адам бар, 7 миллиард отпечатки пальцев, ар бирибиздики өзгөчө. Ар бирибиз өзгөчө инсанбыз, кайталанбас. Ар бирибиздин өзүбүздүн жолубуз бар. Өз жолубуз, өз турмушубуз, ар бирибиздин турмушубуз, жолубуз, ички дүйнөбүз кайталанбас. Ошондуктан биз өзүбүзгө ишенип, кандай өзүбүздүн жолубузду таап ишенип кеткенибизде эч жакты карабай бактылуу болобуз. Албетте, дүйнөнү карап туруш керекпиз. Эмне болуп жатат, каяка кетип жатат. Бирок ийгилик же кандайдыр бир жетишкендиктерди караганыбызда, мен өз жетишкендиктерим меники. Издеп, таап, өз жолумду таап, өз жетишкендиктериме ээ болом.